Азамат. Алдың. Бойкамен алып кетті жануарды. Әйт. Азамат бойкамна. Тайғазанға тоқтағанда өте соның екен. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Мисиркежи каналының қаталушылары. 1 ноябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Нокен районы Мас айылында сіздерге көрсетуші 3 ат бар екен. Ушул аттардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр бул аттарды номер менен чыгарабыз. 3 атты сатуучулары башка болгондуктан сиздерге номерлерин өзүнүн алдына жазып кетебиз. Андыктан сиздер номерине карап чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. 1 номердеги атыбыз даяр. Азыр эми бул атыбыздан сиздерге маалымат берип баштайлы. Ассалому алейкум. Мындан баштайлычы эми. Азыр убакта жашы канчада? Азыр 7 асыл. 7 асыл болуп калды. Таза кыргыз жылкылардан го дем. Ташнасын билбейбиз, эми ошо өзүбүздүн жылкыга эле окшош. Көрүнүшүнө караганда ошол кыргыз жылкыларына окшоп турат. Мунун эмнеси бар экен? Бул быйыл үйүрдөн келген. Үйүрдө жүрдү быйыл. Улагы бар. Улактары бар. Кандай улактарга чабылтат? Теке улак, чоң аламан улактарда, торпок. Өткөндө торпок улак болду эле апарып, ошо бирөөгө бердик эле жакшы суу элек. 3-4 жолу көтөрүп мен алды. Топторго киргендер кандай болуп атты? Кирген жакшы кирет. Жакшы кирип аттыбы? Жаныбар жакшы. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.57. 1.57. Өтө сонун. Өзү да мындай сугайынан узундан келген ат экен. Мына көрүп атасыздар. Азыркы улактарда мына ушундай аттар иш берип атат да, ушундай аттар менен кирет, өтө сонун алып чыгат. Курчтугу кандай болуп жатат? Курчтугу жакшы да. Жакшыбы? Ден соолуктары, ичип жегендери? Ичип жегени жакшы. Бир аз бияка буруп айдап коесуңар, жакындан бир кабак баштарынан бир көрсөтөлү. Мындай көрүп коюңуздар. Көкүрөктөрү жакшы экен. Туяктары бар эле тазабы? Мына бир путу ишиги бар. Арканкы туягында, эмне болгон экен бул? Ошо мен алганда ошондой алдым. Бул ошо улакта төбөленген экен да. Эсине түшүнчү. Улакта ошо катты төбөлөнүп калып, анан ошо дайырленбей ошентип ишип кетти да. Ошол жерде алдым дедим, айгы бүтө элек да. Мындай эч кандай коркунуч жок экен. Аксабайт, эч нерсе болбойт. Аксабайт, Бир аз гана ошо төбөленген жерде жакшы дарыланбай калган экен, болгону ошол экен. Бир-эки бастыралчы, баскандарынан көрөлчү. Чаап көрсөк дагы болот, жанар. Ордунан атып кетет го бул. Азамат. Жакшы болот. Оозу жумшак элеби? Мына көрүнгөнү менен бирок чуркагандары өтө жакшы. Баштарды көтөрүп жүргөндөрү жакшы экен. Мына ушундай чоң аламан улактарга, же болбосо теке улактарга чабам, ушундай атты издеп жатам деген болсоңуздар, мына ушул атты көрсөңүздөр болот. Эми бунун баасына келеличи, баасын канча дейбиз? Баасы жакын 200 сом. Сомго 200 миң атасыңар, Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы. Биринчи атыбыз, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 200 миң сомго коюлду. Андыктан сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып, 1 номердеги ат деп чалып сүйлөшүп, баасын келишип алсаңыздар болот. Биринчи атыбыз болду, эми кийинкисин көрсөтөлү. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул жерде азыр жигиттер теке улак чыгарып, аттарды даярдап, баары даяр аттар экен. Сиздерге баштап көрсөтө берели. Бул аттан маалымат берип баштайлычы? Жашынан айтайлы. Бул аттын жашы 3 асыл. 3 асыл болуп калды, 6 жашар. Өзүңөрдөн чыккан атпы же алгансыңар буну? Бул базардан келген бар. Үйрү бар. Аламан улактын аты. Канча болуп калды өзүңөр алганына? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болду. Демек үйүрүн көрүпсүңөр, улагын көрүпсүңөр. Бар жона. Баары жакшы, Баары жакшы. Мына ушундай үйүрү улактарына баарына жооп берем деп жатат. 1 жыл атты кармаптыр.
Денсаулықтары, ичип жегендери кандай? Денсаулықтары өтө зор, көрүп турганыңардай. Басыктары, жүрүштөрү жакшыбы? Бир бастыралы, басыктарын көрүп, мүмкүн болсо чуркагандарынан көрсөтүп. Парада кыргыз жылкылардан эле болуш керек, Ооба, кыргыз жылкы, кара байыр кыргыз жылкыларынан. Өтө сонун. Аламан улакта жүргөн деп жатат. Улактагы өзүнө жараша улактары бар экен демек. Экинчи номердеги атты сиздерге маалымат берип жатабыз. Өзү дагы мындай калың ат десек дагы болот экен, Мындай азыркы улактарга мына ушундай аттарды издеп жатышат көпчүлүгү. Туяктары баары эле таза көрүнөт. Таза. Эч кандай жарата алган жерлери жок, Үйүрдү кандай карайт экен? Үйүрдү биз коюп көрбөдүк, ошол жакка коюлган экен. Силерге чейин коюлган, Жакшы. Эми баасын айтайлычы, баасын канча деп турасыңар буну? Баасы 350. 350 миң, сомго. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы. Айтылыш баасы 350 миң сомго коюлду. Сүйлөшүүлөр болот деп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо экинчи атты көрсөңүздөр дагы болот. Кийинки атты көрсөтөбүз эми. Үчүнчү атыбыз дагы даяр болуп чыкты, урматтуу көрүүчүлөр. 3 аттын түспөлдөш, окшош аттар экен. Эми бул үчүнчү атыбыздан сиздерге айта кете турган болсок, жаштары кандай болду бул? Бул аттын жашы 4 асы. 4 асы, 7 жашар болуп калат, Бул кайсыл жактан чыкты? Бул өзүбүздөн эле чыккан ат. Демек кол бала. Кол бала. Айгыры бээси кандай? Жакшы эле чоң аттарданбы? Ооба. Чоң. 5-5тин аты. 5-5ке дагы чапса болот, 5-5. Ылдам ат. Теке улак, мына торпок улактар кандай болот? Боло берет. Торпок улактарга бираз азыраак салпасы. Теке улактын аты. Торпок улактарга дагы чапса болгудай ат экен, көрүп турасыздар. Денсаулуктары баары жакшы көрүнөт. Туяктары баары таза эле экен. Бир-эки бастыралчы, баскандарынан көрүп байкап көрсүн биздин көрүүчүлөрүбүз. Таза кыргыз жылкыларынан, урматтуу көрүүчүлөр. Жалал аттын аттары негизи жакшы тарбия берип, жакшы минилген аттардан болот. Эгер сиздер жалал аттан ат издеп жаткан болсоңуздар, мына ушул аттарды көрсөтөбүз. Бойлорун сиздерге айтып кете турган болсок, ошол 1.60 чамалаган аттардан экен. Үчүнчү атты сиздерге азыр көрсөтүп жатабыз. Бир чабып көрөлү, чуркаган бир көрөлү. Жаныбар. Ордунан бул дагы атат экен. Жалал аттан ушундай жакшы минет аттардычы. Атты досуңдай карап, душманыңдай чап деген мына ушул да. Өтө сонун. Токтогондору да жакшы экен. Оозу дагы элпе экен. Мындай жалтанбай түз чуркап жатканына күбө болуп атабыз. Өтө сонун. Жакындан бир көрсөтүп коелучу. Жаныбар курч көрүнөт. Кабактарын көрсөңүздөр болотму? Аттын аты Бойка. Бойка деген кайман аты бар, Бойка деген кайман ат экен. Өзү дагы Бойкага окшош түспөлдөш аттардын бири экен. Жеңилдиктери дагы өтө сонун. Мунун баасын угуп көрөлүчү эми. Баасын канча дейсиңер? Баасы 370 миң сомго, Айтылуу баасы, сүйлөшүүлөр болот. Өтө жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, 3-чү атыбызды сиздерге маалымат берип көрсөттүк. Башка ат чыкпайт, 3 ат болду. Но ошол 3 аттан сиздерге маалымат берип көрсөттүк. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.